Бектур Замирбеков. Замансын келеме кыргыз эли саламдашпай туруп сөз баштаба дейт. Кыргыз эли менен саламдашып амандашып алып. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, өтүп кеткен майрамыңыздар менен, кутман таңыңыздар менен. Баракелди. Сени дагы бүгүнкү майрамың менен чын жүрөктөн куттуктамакчы. Мынакей жаңы окуу жылы башталышы менен демекчи. Көздү ачып жумганча 9 жыл мектепте окуп коюп турсуң. Анан 9 жыл учурда кандай кызыктуу окуялар, кандай кызыктуу нерселер болду демекчи, ошол туурасында кененирээк салсаң кепти. Мектепте окуп жүргөндө кызыктуу окуялардан 9 жыл окудум. 9-классты азыр окуп атам. Кызыктуу окуялардан мындайда эске келбей калат. Эске келип калат. Ана бара-бара эстейбиз. Азыр мындай болсун, сөз баштан болсун. Өзүң жаш болсоң да мынакей жакын арада концертиңди берип, кыргыз элинен бат алып, Кудай буйрса, алдына көзөй умтулуп жаткан кезиң. Анан ушул чыгармачыл чөйрөгү канча жашыңа баштап аралаш баштадың? Окуганга чейинби, же окуп баштаганда баягы кызыгуулар артыла баштадыбы дегендей? Мен өзүм 8-9 жашка чейин айылда өстүм. Анан айылда ошо музыкага, ырга, бийге, комузга, ошо аспаптарга аябай кызыкчумун. Кызыгып, анан шаарга келип, номер 87-келечек мектебинде окуп калдым. 3-классымда окуп жүргөндө жайында күн аябай ысык, анан мектептин подвалында мындай скамейкага окшош отуруштар болчу эле. Анан ошол жака отуруп алып, көлөкөлөп, балдарга ырдап бере берчү элем. Балдар ырдап берчү, анан Зейнеп Шакееваны туурап ырдап берчү. Анан Зейнеп Шакееваны туурап ырдап, артисттер туурап ырдап, анан ошентип туурап ырдап атсам, биздин мектептин тарбия завучу Рыскүл Мырзалиевна эшикте бактарды кырктырып жүрүптүр. Анан чурукка беле жетип келди. Ким ырдап атат деп. Баары эле туй бияктан ырдаганга да болбой турбайбы? Куулуп кетем го, ырдап эле жөн эле жүрө бербей дедим. Бектур ырдап атат деп балдар айтты. Анан сен ырдап атасыңбы, басчы бери деп. Анан кана ырдачы деди, ырдап бердим. Директорго алып кирип ырдатты, Жаңыл Мудалиповнага. Завучтарга ырдатты. Ошентен мага биздин мектепте Бакыт Мамаев деген агайың иштейт. Бакыт Мамаев агайыңа чаласың, сен ырдатып чыгар, сен ырдап чык деп номерун жазып берди. Анан Бакыт Мамаев агайыма чалып, ошентип Бакыт Мамаев агайымдан ырлар жаздырып. Бүгүнкү күнгө чейин иштешип келесиң. Бакыт Мамаев менен иштешип келем. Андан кийин ошентип ырдап жүрдүм, ырлар жаздырып, жана Күн балдары деген болот эле КТРде. Азыр Баластан ачы элек болчу. Анан Күн балдарын ырдачумун. Андан Баластан ачылды, Талимтайга катыштым. Ошентип жүрүп, Балдар ФМге диджей болдум. Ошентип жүрүп анан биздин Баластан каналынын продюсери Кундуз Заманова, сен ушу Баластан шоу программасы ачылган атат. Ошо программага Самат экөөң алып барчу болосуң деди. Анан деп эле жүрдүк, анан ошентип эле бир күн чакыртып калды. Самат байкем экөөбүз барып отуруп, анан ошо алып барчу болуп калдык. Азаматсың. Алып барчу деп калмакчы, мынакей жогоруда айтып кеттиң, диджейликти да аркаладым депчи. Анан ошондо теле алып баруучулук менен радионун алып баруучулук айырмасы эмнеде экен? Негизи баягы ортодо айырмачылыктар барбы дегендей? Айырмачылыктар бар. Кайсынысы көбүрөөк жакты сага? Радиобу же теле алып баруучубу? Мага теле алып баруучу жагат. Себеби? Себеби дегенде ошол жакта кызыктуу окуялар көп болот. Элдердин баары көрөт биринчиден окуй. Элдер көрөт. Ошо телевидениеден баягы мимика жестиң жакшы жеткиресиң, бир нерсени көргөзсөң, айтып берсең. Радиодон деле жакшы, бирок радиого көп деле алып баруучу болгон жокмун. Бирок теле жагат. Ошондо биринчи теле алып баруучу болуп чыктыңбы же радио алып баруучубу? Биринчи радиого баягы ошо үйрөнчүк болуп жүрдүм, үйрөнүп. Мындай алып барат экен, тиндей алып барат экен деп. Мисалы үчүн, менимче ойлойм, телеге караганда радионуку жакшы болуш керек депчи. Каалаган кийимиң менен барасың, сени эч ким көрбөйт. Ал эми телеге алып барганда өзүңдү оңдоп, сүйлөөр эчиңди, кебетеңди кыйынчылык туудурбайбы? Ошончолук жоопкерчилик, ошончолук мага жагат. Жагат. Эң сонун. Анан баягы таланттуу адам бардык жагынан таланттуу демекчи, анан көбүнчө эле ойлой берет, бул өзү теле алып баруучу болсо, анан баягы үй окуатына деле жок болсо керек, жөн эле алып барып кой эле бүттү, үйүнө барып жыргап уктайт депчи. Негизи кандай өнөрлөрүң бар дагы алып баруучулуктан тышкары? Үйдөн оокат кыласыңбы дегендей, баягы жумуш кылып, аркы берки кара жумуш? Ооба, үйдөн оокат кылам. Кезде манту жасап коем да. Бирок өзүм кичине
жалкоорокмун, мойнума алам. Бирок жумушту кылсам жакшы кылам. Жакшы. Жалкоо болгондо кайсыл жагынан жалкоо? Көбүнчө адамдар ар түрдүү болот. Көбүрөөк уйкучу, уктай эле берет. Уйкучумун. Уйкучусуң. Бүгүн кантип турдуң анан? Бүгүн эртең менен чалды агайым Бакмамаев. Эртерээк пирамидага эфирге барып кал деди. Жакшы. Эгер чакырбаса бүгүнкү күндө канчага чейин уктамак элең? Бүгүнкү күндө негизи 9-класстан баштап уйкумду баягы мен 8-класста чынын айтсам күндө кечигип барып аттым. Күндө кечигип барып аттым 8-класста. Эжейим уже акырында айткысы да келбей калды, карлачы эжем. Анан ошентип күндө кечигип барат, анан монда эртерээк барайын деп эрте уктап, эрте туруп аткам. Анан бул дейм эртең суббота эс алайын, уктайын деп аткам да. Дегенде бакыт агабыз дагы Анан бакта бирок эртең менен саат 6-да ойгондум, бир анан 7-де ойгондум, анан мындай ойгонуп көзүм ачылып баягы мындай уйкум келбей атты. Анан кайра уктап ошентип жаткам, анан агай чалып калды. Анан туруп алып, кийинип алып. Эң сонун. 9-класс Кудай буйрса, анан 9-ду бүтүп, чоң окуу жайга тапшырайын деген тилектер барбы же биротоло эле 11-ди бүтүш керек болду дагы? Мен негизи 9-ду эле бүтөйүн деп аткам. 9-ду бүтүп окуу жайга тапшырайын деп, анан мугалимдер кетирбейбиз дейт 11-ди бүт деп. Ошондон бери настроение жок. Жакшы. Эмне себептен 11-ди бүт деп жататкан кезде сен негизи мынакей өзүң 9-ду бүтөйүн деп жатасың. Анан кийин мугалимдер 11-ге чейин окуп кетпе деп атат. Биротоло 11-ди бүтүп 11 жыл окуп кет деп атат да. Анан кийин себеби эмнеде? Сенин 9 бүтөйүн деген себеби эмнеде? А 11-ди бүт деген себеби эмнеде? Ошондо сурадым, эмне үчүн 11-ге чейин оку деп атасыздар депчи. Биздин директорубуз аябай катаал. Катаалга дагы эме өтө деле катаал десе ойлоп албаңыздар, ушундай экен деп. Ошо кантип окуп жүрөт деп. Баягы тартип менен баарын тартип менен тамашасы менен коет. Анан кээде тамашалап, анан баягында тамашалап атат, сен 9-дан кеткен атасың деп, ой 9-дан кетем, эмне кыласың? Ушундай көрөңкөйүпкө тапшырып, эртерээк бир нерсе үйрөнөйүн деп атам десем. Эртең менен мектепте окуйсуң, түштөн кийин эртең менен мектепти түштөн кийин көрөңкөйүптө окуйсуң деп атат. Ал эжиден сөзү качып кутулбайт. Анан ошентип баягы биздин мектепте агайдын окуучулары көп, Калыс, Кутман жана көп балдар чыгышты. Анан 11-ге чейин алар уже 11-ди бүтүп кетишет, могондо 11-класс болушту. Анан ошо мен 11-ге калып, келечектеги бек турду, келечекте ошо мектептен Калысты, Кутманды даярдап кетет экенмин. Баракелде, азаматсың дейли. Анан мынакей Кудай буйрса 11-жылды бүткөндөн кийин эме өзүң кайрадан ошол көрөңкөйүптө окуйн деп жаткан учуруңбу же такыр эле башка кесип таркаласамбы деп жатасыңбы? 11-ди бүткөндөн кийин билбейм, оюм каяка өзгөрүп кетет. Каяка өзгөрүп кетет, ага чейин ойлонуп экенсиң. Ага чейин дагы. Анан алпарачулук жакты таштап каласыңбы ошондо? Же баягы жанаша уланып кете бересиңби? Алпарачулукту, ырчылыкты, актерлукту чоголуп кетким келет. Чоголуп кетким келет, эң сонун. Анан ки актерлук деп калган себеби сен актерлук чеберчилик да бир ар бир адамга бериле бербейт. Анан бул канча жашкан бул дагы ойгоно баштады. Ошол баягы айтып аткан 6-7 жашкан башталдыбы же болбосо кийинчерээкпи актерлорду көрүп атып. Кээде баягы кудулчулукта жагың бар, пародия элдерди туурапчы. Кайсы учурларда келет? Бул мен кичинекей кезимден эле ошо Зейнеп Шакееваны туурачумун. Баягы кичинекей кезимден телевизордон неме болуп ошо улуу ырчылар ырдашчу, анан ошолор туурап, анан баягы аяш апаларым да ырдашчу да, концерттерге чыгып, анан ошолорду туурап эле ырдай берчүмүн. Анан ошентип эле ошо Зейнеп Шакееванын үнү чыгып келип калды. Андан кийин эле анан муну туурап көрсөм кандай болот, анын үнү чыгып калат, ушинтип эле неме болуп калды. Анан актерлукка кызыкканым кичинекей кезимден эле кызыкчумун. Бирөөлөр туурап, кошуналарым туурачумун. Ошентип ырдачумун көбүнчө. Ошол туураш үчүн сага канча убакыт керек? Баягы ал адамды баардык жеринен көрүп, орусча айтмакчы изучать этип чыгыш керек да. Анан кийин канча убакытта адамды туурайсың, мисалы үчүн бир күндө элеби же болбосо атайын бир жылдаппы, бир айлаппы? Аябай оор болсо эми оор эле 1-2 күндө, биягы мындай экен, бул эне мындай чыгыш керек экен. Ар бир мимикасын, Анан аябай оор болсо ал. Оңой болсо, мисалы
мисалы сиз эле туурай албайм да, менчи башка баягы өзгөчө адамды туураш керек да. Сиз туурасам өзүм деле туура болуп калам. Баягы өзгөчө адамды туурасаң, мисалы анын баягы үнү оңой болсо, мимикасы оңой болсо, бир туура алып эле чыгып кетсең болот. Мындай. Эми азыр калың журт көрүп жатса керек, Зейнеп Шакеева деп калды, кантип турайт болду экен деп турат көрбөйлүбү? Анан бир да көрөлүк, кеттик анда эмесе. Зейнеп Шакееванын аткаруусунда 18 жаш деген чыгарманы бир куплеттерди алып берейин. 18 жаш туду тунук булак бириң болбосу андан учкан бубак бириң кайрылбай кайда кеттиң айтчы дегим адашып айылыңды мен сурап келем адашып айылыңды мен сурап келем адашып айылыңды мен сурап келем. Ай, баракелде, кол чабуулары болсун, өзгөчө азаматсың эл. Бул канча убакытта турадың? Жаттадың дегендей. Муну баягы туурап жаттап неметкен деле жокмун. Өзү эле. Ошо өзүнөн өзү эле жана балдар менен неме ырдап отурганда бирөө ырчын туурап калсам керек анан. Мо Зейнеп Шакеевни туурай аласыңбы? Анда могу туурап берчи, тигин туурап берчи деп эле чыгып калган. Эң сонун. Саламатсыңар, менин кызым 7-де Бектурду аябай жакшы көрөт, салам айтып койсунчу, аты Элим Токмоктон деген экен. Күтүп олтурат силерди, калтырбай көрөт сизди, менин байкем деп коёт дейт. Чыгармачылык ийгилик. Элима. Салам Элима. Жакшысыңбы? Кутман таңың менен. Баракелде. Саламатсыңарбы, ишиңерге ийгилик. Ерлан, азаматсың Бектур деп СМС билдирүү келген экен. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу менин сүйүктүү алып баруучу досторум, бүгүнкү күндө эмес, ар дайым силерди угуп көрүп кубанып турам. Силерге ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалайм деп активдүү катышып жаткан Асел эжеңер, менин папамды Динара карындашың деп тамашага салып койгулачы, сураныч, ал пилмен түйчү, бүгүн 350 кишиге түйүп бериңиз, бүгүн той болот деп эжемдин номер деп жаза кеткен экен. Ардактуу теле көрүүчү, биздин тамаша торубузду 1-саатта эле айтабыз, анан ар дайым ар ишемби күнү 1-саатта деле. Аны эмесе жалпыңыздар үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма кылалы, ага чейин бир жардамалык тыныгуу. Кандайсыңар балдар? Мен Актанмын. А бул болсо Акылай. Чоң атам күн сайын бизди бала бакчага жеткирет. Бул жерде абдан көңүлдүү. Мында биз ойнойбуз, окуйбуз, жана достошобуз. Урматтуу ата-энелер, Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2019 жылдын 1-июлунан тартып, мектепке чейинки билим берүүнү колдоо программасын ишке киргизип, Бишкек шаарындагы жеке бала бакчалардагы тарбиялоонун 50%дан кем эмес төлөмүн өзүнө алууга даяр. Программага 3 жаштан тартып 5 жашка толгон балдар катыша алат. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине билдирме берүү керек. Ал эми билдирменин формасын сайттан жүктөп, же экранда көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңар болот. Балдар, ата-энеңерге айтып койгула. Жана бизге бала бакчага келгиле. Сен дагы кел. Көрүшкөнчө. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фонду камсыздандырылган адамдарга, анын ичинде пенсионерлерге өз ара аракеттешүүнүн дагы бир ыңгайлуу ыкмасын көрсөтүү үчүн камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети системасын ишке киргизүүдө. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун бөлүмүнө келип, жана маселелерин чечүү үчүн адистерге кезекке туруунун ордуна өздүк кабинет системасында катталып, андан соң интернеттен өздүк кабинет аркылуу керектүү маалыматтарды аралыктан суроого жана алууга болот. Өздүк кабинет аркылуу төмөнкү арыздарды берсе болот. Өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмөгө, пенсия чектөөгө, пенсияны кайра эсептөөгө, пенсияны узартууга, төлөмдүн ордун жана ыкмасын өзгөртүүгө, пенсия тууралуу маалымат алууга, башкаруучу компанияны же ТПФ каражаттарын төлөөнү алмаштырууга төмөнкү маалыматтарды алса болот. Чектелген пенсия тууралуу маалыматтарды төмөнкүлөрдү калтырса болот. Каалаган маселе боюнча формалдуу эмес кайрылууну өздүк кабинетте катталуу үчүн
Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жакынкы аймактык бөлүмүнө бир жолу келип арыз берсе болот. 2017 жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту болсо, обочолоп аралыктан катталса болот. Ата деген асыл артык жан экен, арубакта аска тоодой жар экен, канатына калкалаган бүт жанды. Ой, айтчы адамзат, андай жандар бар бекен. Энем да болуп, эжем да болуп, эркелеттиң го оюма коюп, санага батып, сагынчым артып, өзүңө барам. Мен сизге барам, эй сагынчым толуп. Олактатып, бүт кырсыктан эртелеп, колдон алып, таңдан кечке жетелеп, алакандан алаканга өткөндем. Ой, эс тартсам да ошол дем күч кетелек. Энем да болуп, эжем да болуп, эркелеттиң го оюма коюп, санага батып, сагынчым артып, өзүңө барам. Мен сизге барам, эй сагынчым толуп. Болду мага жүрөктөгү тумарым, мен түбөлүк тазим сизге кыларым. Мен сагындым жениңди да күлкүңдү. Ой, бир тилдеп кой, бир өзүңдөн сурарым. Энем да болуп, эжем да болуп, эркелеттиң го оюма коюп, санага батып, сагынчым артып, өзүңө барам. Мен сизге барам, эй сагынчым толуп. Кол чабалар менен. Бектур Замирбековдун мынакей атама таазим атуу жашынакай жагымдуу чыгарма жаңырып өттү. Биз сапарын унутмакчыбыз. Дал ушул Бектур Замирбеков мырза бүгүн бизде конокто. Өзү жаш болсо да мынакей убак саатты туура пайдаланып, биздин эфирди сыйлап келип калган кези азыркы учурда чек-чей олтурган учур менин жанымда. Десек жылмайып коет. Өзгөчө. Анан эми бул жакка эсемес келип калыптыр. Ассаламу алейкум Эрлан, кандайсың? Менин балдарыма Бектурдан салам жолдоп койсунчу. Балдарым аты Салман, Самия, Салиха. Алар азыркы учурда Пирамида каналын көрүп отурушат. Рахмат деген экен. Аттарын айтып койсоң. Салман, Самия, Салиха экен. Салман, Самия, Салиха. Салам, кутман таңыздар менен. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, жакшы ойногула. Мен силерди жакшы көрөм. Бул жакка да келиптир. Кутман таң биздин балабыз 5 жашта Бектурду көрүп, Самат байке келбедиби деп жатат дейт. Салам айтып койсоң, ыраазы болмокпуз, аты дуулат деген экен. Ийгилик каалайсыз. Дуулат, салам.
Самат байкең иштери менен бошобой келе албай калды. Жакшы. Азыркы учурда мынакей бизди көрүп жатканды көбүнчө ушул жаш муундар, жаш балдарыбыз, бөбөктөрүбүз көрүп, аябай мынакей кубанып жаткан кездер экен. Анан көчөдө кетип баратканда да ушуну тааныйбыз, сизге келип учурашып, бул Бектурбай экен турбайбы депчи? Ооба. Кандай сезимдер пайда болот ошол учурда? Мурун аябай неме болчу. Биринчи ошентип атканда баягы өзүңдү неме кичине сезип, мен таанылып калган турбаймынбы депчи. Азыр күндө салам беришет, күндө сүрөткө түшүшөт. Баары менен эле сүйлөшүп коюп кетип калам. Эң сонун негизи мынакей бул чөйрөгө аралашып калганыма биринчилерден болуп ушул Бакыт Мамаев агабыз түрткү болуп калды дедиң. Анан кийин Баластанга кантип кайдан келип калдың КТР каналыначы ошол алып баруучулукка? Алып баруучулукка Кастинг менен келдиңби же атайын ушул Бакыт Мамаев агабыз өзү жөнөттү? Айтпадымбы, Бакыт Мамаевка мен ыр жаздырып барчумун агайга. Ыр жаздырып барып, анан Бакыт Мамаев агайым ошол күн балдары деген ырдап жүрүп ошо передачага жиберди КТРге. Анан ошол жакта ырдап жүрдүм, ошо ырдап жүрүп эле Талимтайга чакырышты. Мен талантымды байкап, Балдар ФМге чакырышты. Анан ошентип жүрүп Баластан шоуга алып баруучу болуп калдым. Ошондон бери кызмат кылып келатасың. Эң сонун анан ошол алып баруучулук өнөр канчалык деңгээлди жагат сага? Негизи баягы кээ бир адамдар ойлонот го, ушул алып баруучу болбой эле башка кесип таркалсам жакшы болмок беле деген сыяктуучу. Анан сенде андай ойлор келбейби дегендей. Андай ойлор келип кетет кээде. Кээде баягы сценарий жаттай албай атканда, кээде ошо сценарий жаттай албай неме болуп атканда келип кетет, ушу алып баруучу болбой эле койсом деп андан ал кыйынчылыктар өткөндөн кийин өзүм телевизордон көрүп, сону алып барыптырмын деп Рахаттанып, андан ал кызыгуу артып калат кайра. Көбүнчө ошо сценарийлерди сиздерге ким жазып берет? Өзүңөр баягы импровизацияда кошуп кеткен учурлар болобу, анан сөз укпайсыңарбы дегендей? Биздин режиссерубуз Ширин Дүйшөналы кызы бар, редакторубуз Айдай Зарылова, эжекелерим. Айдай Зарылова эжем сценарийин жазат, ошо күлкүмүштүү кылып, ар жак бер жагын бүт жазып, анан бизге алып келип берип, могу жерге күлкү кошосуңарбы, могу жерде монтип сүйлөп өзүңөр кошуп кетсеңер болот деп анан сценарийин алып келип берет Ширин эжебиз. Анан ал Ширин эжем өзү режиссер болгондуктан аябай неме баарын көргөзүп, кандай аткарарыңды бүт көргөзүп, каяктан тартыларың, каяктан кандай кадр алынат бүт айтып берип, анан бүт неме кылат. Формаларды мындай форма кийип келесиң деп ошентип бир сөйөмгө жаратабыз. Эң сонун көп кыйынчылык өзүнчө. Самат экөөңөр кандайча кантип чыгып калдыңар бул жакта? Кимдики болду сунуш, идеясы кимге тааныктуу? Экөөңөр дагы өзгөчө агайын идея болуп алып барасыңар. Идеясы ошо Ширин, Айдай эжелериме таандык. Анан ошо Кундуз Заманова биздин продюсерибиз айтып калды мага бир күнү. Сен ушу Баластан шоуга алып баруучу болосуң, сени ошо чакырышат деди. Айдай эже мени Ширинже чакырды, Мээримже дагы чакырды. Анан чакырып ошо бир серия сүйлөштүк, ушундай программа болот экен аны деп. Анан эки жолу даярдандык. Болобузбу болбойбузбу деп анан болосуңар деп анан ошондой алып барчу болуп кетти. Иштеп кеттиңер. Анан негизи Самат мырза менен иштеген канчалык деңгээлде оңой, кыйынчылык туулбайбы дегендей. Тескерисинче бат эле бардык нерселердин баары болуп кетеби? 100% оңой. Анткени сценарийин бат жаттайт Самат байке. Анан адамдын көңүлүн түшүрбөй да көтөрүп, күлдүрүп турат ортолорунда. Оңой. Эч качан урушпайбыз, мага да кат айтпайт, Бектурман айтпайсыңбы деп. Мына Бектурман монтип айтсаң, мына оңой эле деп. Ошону бир иштин оңой жагын көрсөтүп турат. Эң сонун. Мынакей Кудай буйрса көздү ачып жумганча уже 9-класс болуп калдың. Ага чейин мынакей Баластан шоуда иштеп жүрдүң. Анан азыркы учурда да ошол балдарга ылайыктуу программаларды алып барып жүрөсүң. Эми мынакей 11-класс бүткөндөн кийин уже сен улуу муундун катарына толуктап улуу муунга кирип каласың. Анан дагы да ошол Баластан шоу менен иштеше бересиңби, же болбосо башкача өзүнчө бир шоу бизнес алып баруучу болосуңбу, же болбосо саясатка аралашып кетесиңби дегендей. Же актер болуп кетесиңби, Сүмбүл ага болуп дегендей. Эми чоңойгондо Баластан шоудон кетем. Чоңойгондо Баластан шоудон уже кетем. Азыр чоңой элексиң азырынча. Уже чоңойдум эми буюрса. Анан өзүм ошо ырчы болом, актер болом, ошо жолдорун ойлоном. Ырчылык, актерлук, алып баруучулук жаатын чогуу алып кеткенге аракет кылам. Аракет кыласың. Эң сонун. Саясатка аралашпайсың. Жок. Эң сонун. Эми айта кетчү нерсе, алдыга койгон пландарың кандай? Алдыда келечекте ким болом деп өзүңдү көрүп жатасың?
жеке эле бул ырчы актер алып баруучулуктан тышкарыда кандай өзгөчөлүктөрдү өзүңөн күтө аласың дегендей, анан эмне жаңылыктар болуп атат? Өзүмдөн ушу ушу чоң ырчыны көрөм өзүмдөн. Сахнада. Көзүңдү жумуп, алып баруучуну көрөм. Бир жакшы кинолордо актер болуп ойногонумду көрөм. Азыркы учурда эми жаңылыктарым жаңырлардын үстүндө иштеп атабыз. Жаңырларды аздырып атам. Буюрса дагы аларды ажы неме кылып, эмки студияга келгенде ошо ырдап калышы мүмкүн. Азамат. Ошол. Азыр жаңырлардын үстүнөн иштеп атам. Мектепке бармай, комузга бармай, кружокторго. Эң сонун. Комузга бармай деп калдың. Азыркы учурда комузда канчалык деңгээлде мыкты ойноп калдың? Комузда азыр баягы комуз кармаганды жакында эле бардым. Комуз кармаганды үйрөндүм. Комуздун кармаганды кайсы болуп туруш керек, кайсы жеринен ченешиң керек. Анан ошолорду неме кылып, азыр бир күнү жарымын үйрөнүп калдың. Комузда ойнойсуң дагы эмнелерди ойнойсуң? Аспап. Ошо биринчи Ширин Абдырахманова мен комуздан берген мугалимим. Ширинже өзү айтат, биринчи комуз эң кыйын, комуз үйрөнүп алгандан кийин башка аспаптар оңой болуп калат деп. Эң сонун. Комуз ойногондон кийин демек нервке деле жөн ойноп коесуң, Иә. Нервке деле ойноп коесуң, Эң сонун. Салам байке, Бектур Кутман таң. Бектур, мен Эрбол, менин өбөгүмдүн 5 тоюна келбедиңиз беле Нарынга? Эрбол, Нурбол, Элмир, салам, ийгилик деген экен. Нарынга 5 тойго барган экенсиң. Ошону айтып жаткан кез экен. Конок болуп барсам керек. Анан бул жака келиптир. Салам Бектур, кандайсың? Кайсыл жердин кулуну болосуң деп СМС билдирип келген экен. Саламатсыздарбы? Мен Нарын областына караштуу Актала районунун кулуну болом. Акталалыкмын. Эң сонун, Саламатсыздарбы? Пирамида каналынын жамааты. Бектурчик, сен азаматсың, дагы көп жетишкендиктерге жетише бер деп, сенде акылдуу балдар көп болсун деген СМС билдирип жазган экен. Чоң рахмат. Тилекке каршы ким жазганын жазбай койгон экен. Салам, кандайсыңар? Ишиңерге ийгилик каалайм. Силерди калтырбай көрөбүз балдарым. Бектурду жакшы көрүшөт. Салам айтып койчу, Алина Элзарбекке деген экен. Алина Элзарбек, салам. Салам, Пирамида каналы, силерге ийгилик каалайм. Мен Муслим, минимдин туулган күнү эле. Ошого бир клип коюп бергилечи деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө коюп бергенге даярбыз дейли. Саламатсызбы Бектур байкен, номерин сурап бериңизчи деген экен. Эфирден сурап берейин, анан жөнөтүп коем дейлиге. Аны эмесе келиңиздер, кайрадан эле Бектур мырзанын аткаруусундагы бир дагы жагымдуу клипти коюп берелик. Анан сапар улантабыз. Барыбыз бийлеп отурабыз. Кетти анда. Sağındım men, жалынды күндөрүмдү. Sağındım men, жылдызды түндөрүмдү. Sağındım men, апамдын бек кучактап. Sağındım men, жалбарып сүйгөнүңдү. Актылып талды мен мингенимде, адырда чуркап мен жүргөнүмдүн. Сагындым айылдын кечтерин мен, атамдын урдундан өпкөнүңдүн. Сагындым мен мал кушкон бадаларың. Сагындым мен акбейил апаларың. Сагындым мен кырмычы каймак сонган, аппак жүздүү жеңелер агаларың. Актылып талды мен мингенимде, адырда чуркап мен жүргөнүмдүн. Сагындым
жокконан жапканын сагындым мен жайлоодо мал бакканын кезедеги кымызын керре жутуп желеге бир колумду байлатканын атылып калдым мен мингенимде адырда чуркап мен жүргөнүмдүн сагындым айылдын кечтерин мен атамдын урдундан өпкөнүмдү атылып калдым мен мингенимде адырда чуркап мен жүргөнүмдүн сагындым айылдын кечтерин мен атамдын урдундан өпкөнүмдү атамдын урдундан өпкөнүмдү Чоң рахмат. Кол чабуулар. Мына ушундай араттуу теле көрүүчүлөр, сапар уланталы бүгүн бизде конокто Бектур Замирбеков. Келиңиздер, СМС билдирүү суроолорду узатабыз деле. Бүгүнкү күндө даярданып келген кези жалпыңыздарга жагымдуу маанай тартуулайын деп. Маанай жакшыбы? Жакшы. Эң сонун. Ана карап отуруп, ушул Бектур мырза абдан көк кырлуу талант деп ойлонуп отурамын. Анан бул негизи аккан арктан соогат, же болбосо алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет эмеспи? Анан үй бүлөдө ким таланттуу? Бул талант кимден келген? Үй бүлөдө менин негизи Тайнет атам колунда өстүм. Ошордун эле баласы болуп калдым. Атамдын аталары, чоң аталарым комузчу болгон экен. Чоң комузчу болуп, негизи баары таланттуу болгон экен. Үнү жок болсо да уста киши болуп, ошондой таланттуу болгон экен. А мен тайнем жактан неме бар? Барырчы. Жок дегенде эле бир куплеттерди ырдашат, жок дегенде эле ырдабайт, бул дегенде эле бир куплеттерди ырдашат. Аяктан ошо чоң ырчылар чыккан, ошо негизи тайнем өзү ырдабайт, туугандары, ошо айылы бүт ырчы. Эң сонун. Салам Бектур, менин атым Расул, сен мага жагасың, Сымбат байкеге салам айтып кой деген экен. Сымбат байке, салам. Мен Эрбол, Бектур байке, телефон номериңизди бериңизчи, нарындан досуңуз болоюн деген экен. Эфирден кийин байланышып дос болот эле. Эң сонун, сиздерге салам дептир, чоң рахмат. Салам Бектур, окууңа ийгилик, биз сени жакшы көрөбүз, Чаектен деп СМС билдирип жазган экен. Рахмат. Бектур жана Эрлан кандайсыңар? Котмантаң, Луиза, Дамир деген балдарыма салам жолдоп коюла деген экен. Жалпы Луиза, Дамир деген балдарыңызга салам жолдойбуз. Ар дайым бар болушсун, бактылуу балалыктын өмүрүн сүрүшсүн демекчибиз. Анан дос деп калмакчы, мынакей азыркы учурда канча досуң бар? Мен досторум көп. Шоу-бизнесте болобу, мектепте болобу, анан баягы көпчүлүктө айтып калат балдар, районовский досторум депчи. Ошондо жалпысынан канча досуң бар азыркы учурда? Жалпысынан досум көп эле. Негизи санабайм деле. Мынча досум. Бирок мындай абдан эң жакын досуң болот го, бир жалгыз сырыңды айтып, сырдашып, кеңеш сурап деген ошондой досуң барбы? Андай досторум бар. Андай досторум. Эфирден бир айтып коюңуз да сүйүнүп калышсын достор. Чоң байкелерим. Ошо байкелердин арасында деле достор болот, Ошо индердин арасында достор болот. байкелеримден акыл кеңеш сурап неме кылам. Өзүм досторумдан деле баягы ошолордон деле акыл кеңеш сурап, алар менден сурап баягы жүрөбүз. Негизи мен кичинекей кезимден бери окуп келген Шабдан, Кубат, Жандос деген досторум бар. Уже кичинекей кезибизден жогу бир партада окуп, отуруп окуп, анан чоңойгондо башка мектептерге кетип калдык. Азыр Кубат экөөбүз эле параллель класстабыз. Бирок баягы бир эле райондобуз. Чогуу жолугуп, неме кылып турабыз. Башка мектепке кетип калдык деп калып, ошондон кийин достугуңар ажырап кеткен жокпу? Ошондо же кайра бекемдеп баштадыңар, алыстан калсайын? Мен бир көчөдө турсам, алар экинчи көчөдө турат. Сабактан кийин жолугушкан болсоңор. Андан кийин эми байке досторумдан мисалы
өзүм мектебимден калыс, кутман. Мектептен ошолордон эме кылып, акыл сурап, эмне кылсак болот, кандай кылалы, ар жак бир жака барарда өзүбүз Аруэл тобу да болуп түзүлдүк. Ошентип ошолор менен чогуу жүрөм мектептен. Ары бери топ деп калың. Ары бери топ болгондо эмне топ түзүлдү? Эмне максатта баягы КВНге же болбосо баягы элге күлкү тартуулап? Ырда беле. Аруэл деген топ түзүлдүк. Өзүбүз бир ыр жаздырдык, атене деп, 2 ыр жаздырдырбыз. Бишкегим атене деп. Ошо буюрса дагы өркүндөтүп кетели деген ой максат. Себеби эмнеге Ары бери эмес, Ару бери дедиңби? Аруэл. Аруэл десе эмне деп атат деп коем. Аруэл бул Мактомбаев агайыбыз коюп берген. Ару деген тазалык, арулук да. Анан ошо элибиз таза аруу болсун деп, анан Аруэл деп. Бактага сүз берди өзү. Эң сонун. Бул жака дагы СМС билдирген экен. Салам Бектур, канчанчы класс болдуң деген экен. Эртеден бери айтып жатабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, 9-класс болду быйыл. Салам Бектур, дагы бир ырдап койчу. Рахмат деген экен. Абдан таланттуу баласың, окууларыңа ийгилик каалайм, ден соолукта бол деген экен. Бектур, жан дүйнүң менен бир ырдап берип койбойсуңбу деген экен. Суроолор абдан көп боло баштады. Кандайсыңар Бектур, канчадасың? Өнөрүң өркүндөй берсин. Бектурдун жашын сурабай уят болот деп эле баштабайсыңбы? Кеткен суранып калыптыр. 9-классмын. Анда сиздерге Кыргыздын эрке уулумун деген чыгарманы аткарып берейин. Сөз обону Бакыт Момаев агайыма таандык. Таланттуулар таштак жолдо баскандар, эл уулдар мага чындап жаккандар. Артыңардан келе жаттам жолулап, дагы чыгат мага окшогон жаш балдар. Кагылайын кыргыз элим, эрке уулмун жайнаган. Элим барда мен эркелеп, кызматтамын эйт албаган. Чыккан Муса каалай нурага аталар, кабыл болуп эл журт берген батаңар. Энелерден ак мөр таттуу бүбө жем, жылдыз болгон бүбү сайрамыз калдар. Кагылайын кыргыз элим, эрке уулмун жайнаган. Элим барда мен эркелеп, кызматтамын эйт албаган. Кызматтамын эйт албаган. Баракелде кол чабуулары болсун. Чоң рахмат, мынакей алтындай болгон убактыңды бөлүп бизге. 1 саат убакта абдан сонун жагымдуу маек куруп бердиң. Чармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Окууларына да ийгиликтүү аяктап, жагымдуу кыргыз элине кайнаган, жайнаган мыкты мырзалардан болуп жүрөр делик. Эми кел кыргыз элине болгон жагымдуу жакшынакай калк тилегиңди берели. Сага эркин микрофон. Рахмат. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыздар кут болсун. Өтүп кеткен майрамдарыңыздар менен. Окуу жылы жаңы башталды. Жаңы кирген 1-класстар, бүтүп аткан 11-класстар, жакшы окуңуздар. Жана баардык үй бүлөгө, балдарга бакубатчылык, сонун күндөр өтсүн. Кыргызстанга жалпы эле тынчтык, чоң рахмат. Азаматсың дейли. Анда эмесе биз сапарыбызды алдыңыз улантабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, 3-саатыбыздын алкагында бир жагымдуу конокторубуз бар. Анда эмесе 3-саатта көрүшкөнчө демекчибиз.